Мен сурам Чегиш Парпич сизге өкмөттө күч структураларын сиз көзөмөлдөөңүзгө байланыштуу. Эмне себептен МВД системасында 6 самостоятельный подразделение түзүп атабыз. Академия МВДны жоюп атабыз. 1000ге жакын сотрудниктерди кыскартып атабыз. Биринчиден, урматтуу депутат, укук коргоо органдарынын реформасында 6 көз карандысыз служба түзүлсүн деп жазылган. Себеби бизде көп службаларда баягы бири-бирине кайталоо маселелери бар. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошол укук коргоо системасында 6 көз карандысыз служба түзүлсүн деп чечилген. Экинчиси, Академия МВД жоюлган жок. Ал Академия МВД бүгүнкү күндө укук коргоо академиясы деп аталып, ал жерде бир гана милиция кызматкерлери эмес, ошол бизде болгон укук коргоо органдарынын кызматкерлери, анын ичинде жаза аткаруу кызматынын, таможня кызматынын кызматкерлери ошол жерден даярдалат. Миң адамга кыскартуу. 1000 адам бул негизинен биз жалпы укук коргоо органдарынын эсептегенибизде ошондой болуп чыкты. Бул жерде баягы баңгизатка каршы күрөшүү кызматы кыскарып ошол эсебинен 300 штат. Андан сырткары ошол МВДнын ички иштер министрлигинин борбордук аппараты жана ошол башка ошол реформа негизинде бошогон штаттардын саны 1000ден ашык болду. 6 самостоятельный подразделение кимдин номенклатурасында болот? 6 көз карандысыз кызмат бул премьер-министрдин номенклатурасынын кызматтары болот. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, менин жеке оюм бул туура эмес. Себеби мурда МВД системасын түптөп атканда целый институттар иштеген, профессионалдар иштеген. Бизде ким ушул реформаны азыр жүргүзүп атат? Ким кийин жооп берет? Эгерде Кудай сактасын, ушул реформа ишке ашпаса. Биз жооп беребиз. Өкмөт мына президенттин өткөндө коргоо кеңешиде катыштыңыздар да. Ошо чечим кабыл алынды. Президент указ чыкты. Өкмөт ошол кабыл алган чечимди ишке ашырып атабыз. Биз жооп беребиз бул боюнча. Реформаны дагы сиздер жүргүзүп атасыздар да? Ооба, чогуу бирге жүрүп атабыз коргоо кеңеши менен. Мен бир кыскача сурам жаңы министр, айыл чарба министрине. Урматтуу Нурбек Мурпазычанович, МТС проектisi уланабы? Буйруса, урматтуу Тынчтыкбек Ибраимович, уланат деп ойлойбуз. Уланат. Сизге рахмат. Урматтуу коллегалар, МВД системасында 1000 адамды кыскартып, 6 самостоятельный служба, министрге баш ийбеген службаларды ачып, ошол менен биргеликте Академия МВДсын реорганизация кылып, ал жерге укук коргоо органдары бардыгы камтылат деген бул туура эмес. Себеби таможня, финполиция, прокуратура органдары булар гражданский органдар. Академия МВД бул өзүнчө болуш керек. Мен айтат элем, наоборот, МВДны биз күчөтүш керекпиз. Минздрав, Минобразование, МВД бул приоритетный органдар. Бул коопсуздук деген азыркы күндө эң бир маанилүү маселе. Наоборот, күчөтүш керек. Мына азыркы күндө региондордо патрульный баягы службаларга, экипаждарга болгону 3-4 литр бензин берилет. Бишкек шаарында 7-10 литр бензин берилет. Каяктагы реформа? Кантип биз алардан талап кылабыз? Аларга наоборот мүмкүнчүлүк берип, аларды күчөтүп, айлык маянасын көбөйтүп, керек болсо бюджеттин чоңойтуп, анан кийин бир жумуш талап кылсак болот да. Эгерде биз структураны эле алмаштырып, анан кийин министр МВД ошол управлениялардын жетекчилерин жумуштан ала албаса, кое албаса, ал кантип иштейт? Тынчтык Ибраимович, министрдин сунушу менен премьер-министр ал службаны бекитет, 6-ны. Бирок сиз айткандай, общественная безопасность, коом тартип сактоо служба көбөйдү. Ал кыскарган жок. Башка службалар кыскарды, эми кыскарыш керек да. Центральный аппаратын билесиз. Мына областты билесиз. Мурун илгери сиз айткан
Союз мезгилинде бир имаратка ачылат, экөөнө батпай атат. Областта. Мен иштеп келдим да, көрдүм. Ала кыскарыш керек. Ошондо эле барсаң, районго барсаң, айылга жолуксаң, айыл өкмөткө барып. Кана участковый десең, участковый жок. Не этсең, штат жок, адам жок. Буяка чалсаң звонить этип министрге. Буяка киши берсең, эпте бир жактан кыскартып, 5 киши бердим, ашып бердим сага дейт. Баягы чөнтөгүнө бергендей. А буну түбүнөн чечиш керек. Участковый, ИДН деген айыл өкмөттө болуш керек, районда болуш керекке жакын болуш керек. А бул жактагы анан көзөмөлдөө боюнча ал жерде, көзөмөлдөө. Үчүн азыр биз негизги баягы райондорго алып барып атабыз баарын тең. А жерде жак көзөмөл бар. Айтып атпайм, а жерде аким бар, эл бар, айылдык кеңеш депутаттары бар, кошмо жыйын бар ал жерде. А органдар бар, чогуу жүрөт, чогуу басат, төрмесе чогуу сүйлөшөт да. Ана ошентип оңолот да. 10 секунд кошуп берип койгула. Анан Сооронбашев, сиздин жеке оюңуз, мынау мен ар дайым айтып келем да, техосмотрду атмен кылып, РЭО паспортный столду МВДга бериш керек. Мына бүгүнкү күндө ДТП күнүгө болуп атат. Канча деген мына тормуз иштебей калып, Тоошуда 4 адам каза болуп атат. Ушул боюнча оюңуз кандай? МВДга которуп берсек. Буну эми МВДга берген менен эле оңолуп кетет деген туура эмес болуп калат го. Чында жанакыл элди ташыган транспорттордун баардыгын тең, элди ташыган транспорттор өтүш керек. Немеден техосмотрдан калган ар ким өзүнө жооп бериш керек. Экинчи авария мындай да. Авария мына акыркы мына 4-5 жылда машина кескинтүү көбөйдү. Биздин жолдор ошого мындай ыңгайсызган эмес да. Азыр биз тапшырма бердик, мына токтом кабыл алдык. Токтом кабыл алдык, бир эле жана безопасный город карап отурбастан, ошонун ичине кирбеген, проект кирбеген. Сыртына баарына тең видео, фото фиксациянын баарын тең койгонго токтом чыгардык. Мына Бишкек баштап атат, и башка шаарларда дагы, башка райондордо ушуну баштатканга мына жолдун боюна койдурганга аракет кыла баштайбыз. Анан ошол боюнча токтом кабыл алып, ошол каражатын өздөрүнө иштетиш боюнча. Буну да көзөмөлдөйбүз. Ана безопасный городто каласа сот менен мына бүтүп. Азыр бул боюнча иштеп атабыз, безопасный город боюнча. Мурункудай катачылык кетирбей, өзү МВДга берген туура эмес болгон. Немени безопасный городду. Буну жергиликтүү бийликке бериш керек. Каражатты ошол жерден топтолуп, ошол жерден бөлүнүп бериш керек. Кайра баягы ошо улантканга. Рахмат. Мына ошол менен ошол жанакыл жол кырсыктарда кескинтүү азаят. Бизде эмне азыр көбүнчө жол эрежесин бузуу, экинчиси ичимдик ичип алып айдоо, экинчиси. Анан көп жерде жанакы мурунку айтып аткан правалардын баарын тең эле окубай эле сатып алган маселелери мына ушул болуп атат. Ушул боюнча иштеп атабыз. Кыскартыш боюнча, баягы машина айдап эле права сатып алган боюнча. Урматтуу сооронбашев. Ошону да иштеп атабыз, ошол боюнча да.